Учурда окуу жылы аяктап балдар жайкы каникулга чыгышып, алардын айрымдары жайлоого айылга сапар алса, кай бири шаарга келет. Дал ушул борборго эс алууга келгендер үчүн жакында Баластан журналы жайкы лагерин ишке киргизди. Бул билим берүү лагеринде балдар үчүн ар кандай сабактар берилет. Анан ал сабактар жөн эле берилбестен да оюн зал аркылуу. Бул сабактарда мисалы менталдык арифметика деген, логикалык оюндар. Бул жайга өлкөбүздө билим алган 6-дан 12 жашка чейинки мектеп окуучулары келсе болот. Анда өспүрүмдөрдүн аң сезимин өстүрүү үчүн замандын талабына ылайык ар кандай ыкмалар менен кызыктуу логикалык оюндар уюштурулат. Ошондой эле белгилүү инсандар өздөрүнө таандык жомокторду айтып берет. Айтмакчы, бул лагерь акысыз. Бизге эжекелери Баластан журналынын космос жөнүндө жана аябай кызыктуу аңгемелерди окуп берди. Мага ушулар жакты. Биз ушу Баластан журналы менен китепкана менен таанышпыз. Ушул Баластан журналдар китепканага келген, биз окуп турабыз. Жана ушул лагерде мага логикалык оюндар жакты. Азыр космос жөнүндө, дельфин жөнүндө үйрөнүп. Космосто биринчи космоско итти учуруу, анан иттен кийин Юрий Гагаринди учуруптур. Анан космосто чоң жылдыздар бар экен. Алар күндөн да чоң жылдыздар болот. Бул жайкы лагердин негизги максаты өлкөбүздүн бардык аймактарында жашаган балдарга кыргыз тилин жана маданиятын үйрөтүү болуп саналат. Ал эми алардын жаш курамына карата атайын убакыт сааттар бөлүнгөн. Каалагандар ата-энеси менен келип жазылса болот. Пилоттук долбоор катары июнь айында өткөрөлү деп жатабыз. Июнь айы толук өткөрөбүз. Андан кийин эгер ушуну ийгиликтүү өткөрсөк, балким жаңы көлдүн жээгинде өтөт го, кадимки лагерь сыяктуу. Ошондой форматта өткөрүүгө даярдана баштайбыз да. Бул нерсе акырын-акырындык менен ошол нерсеге даярдык. Баластан балдар журналы атайын планшет жана уюлдук телефондор үчүн өзүнүн мобилдик тиркемесин даярдап чыккан. Анда жомоктор, электрондук журнал, кыргыз ариптери бар. Кызыгы жомокторду балдар сүрөт, видеолор менен кошо угуп көрө алышат.